Медицинада эркек балдар ооруй турчу илдеттердин саны көп. Алардын көпчүлүгүн урологиялык оорулар түзөт. Эркек өзүнөн кийинки мурас калтыра албагандыгын билгенде кандай абалда болот? Эмне үчүн офисте иштегендер тукумсуз болуп калуу коркунучу тууралуу ойлонушу керек. Крипторхизм бул кандай оору? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, программанын башында айта кетсек, эгерде дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 4487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0708 71 12 80 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Равшан Маматалиев атындагы медициналык борбордун жетекчиси, дарыгер, уролог, ультра үндүү изилдөө боюнча адис медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Дилшат Мирзакулов, Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер, уролог, андрологу, медицина илимдеринин кандидаты, Россия Федерациясынын район профессору. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жана ошондой эле биздин медицина факультетинин студенттери да келип отурат. Кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо дал мына ушул тема боюнча болсун. Урологиялык аномалиялык оорулар бул кандай оорулар? Равшан мырза, сизден баштасак. Бул биринчи баштасак, саламатсыздарбы? Биринчи эле баштаганыбызда урологиялык органдар өзү кайсы органдар деген суроодон баштайлы. Бул уруктук бездери, чыккан жолдору, уруктук калтачалары, простата бези, анан жыныстык мүчөсү. Ошол бездер эркектердин жыныстык бездери, жыныстык органдары болуп эсептелет. Бул органдардын көпчүлүк оорулары бар. Булардан, например, физиологиялык оорулары, анатомик бузулуштар менен Анатомиялык бузулуштар боло турган оорулар. Бул оорулар биринчиден тукумсуздукка алып келиши мүмкүн, жыныстык функциянын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Бул органдар сийдик чыгаруу органдары менен кошо болгондугу үчүн сийдик чыгышынын бузулушуга дагы алып келиши мүмкүн. Ошол органдарда, например, өрүктөрдө сперматозоидтар болбой калышы мүмкүн. Бул төрөлүштөн болот ошондой. Сперматозоидтар пайда болбой калат да, чыкпай калат, продукция болбой калат. Бул врожденный патология болуп эсептелет. Анан сперма жүрөт турган жолдор дагы тосулуп калышы мүмкүн. Булар инфекция болуп же ошо врожденный патологиялар болушу мүмкүн. Ошо ар түрдүү причиналар менен бул жолдор тосулуп калышы мүмкүн. Бул дагы тукумсуздукка алып келет. Анан үчүнчү бул простата безинин оорусу. Простата безинде эркектик гормондору активдештирилет да. Ошол гормондор да жетишпей калса, бул гормондор өзү тукумдардан иштеп чыгарылат. Тестостерон. Бул гормондордун активдешип ишке кириши простата безинде болот да. Ошон үчүн простата безинин оорулары дагы тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Мындан сырткары дагы гипоталамус, гипофизде боло турган өзгөрүштөр, баш мээде, анан надпочечникте боло турган өзгөрүштөр дагы тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Бул оорулар группасы өтө чоң. Муну кичине кыска убакытта айтып бүтүрүш кыйын да. Жакшы. Кийинки суроо Дилшат мырзага берсек, мына ушул урологиялык аномалиялык оорулар жогоруда айтып өттү Равшан мырза. Негизинен төрөлүп калышы мүмкүн деп. Анан кийин дагы пайда болушу да мүмкүн да бул оорулар, ошол боюнча айтыңыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр агайыбыз айтып өттү. Бирсире ошол агайыбыз айтканга да кичине кошумча мен азыр сиз айткан сурооңузга өзү аномалия оорулар бизде урология болгондон кийин биз бөйрөктөн башталат. Бөйрөктүн аномалиялык оорулары, андан кийин бөйрөктөн зара түшкөн канал бар, мочеточник деп коет. Анан бул каналдын аномалиясы, анан кийин бизде табарсыкта аномалия болушу мүмкүн. Дальше зара чыгарып жыныстык мүчөгө чейин аномалия оорулар кездешиши мүмкүн.
булардын ар түрлүү өздөрүнчө аттары бар. Бөйрөктүн аномалиясы, бир топ өзүнүн аномалия оорулары бар. Баягы зара чыгаруучу Табарыска чейин келген каналдын өзүнчө бир аномалиялуу оорулары бар. Анан азыр сиз сураган суроого келгенде, азыр агайыбыз айтып өттү. Бизде эркектердин тукумсуздугу менен көп оорулар кайрылган себептүү. Бизде баягы өзүнчө биз көңүл бурган жагыбыз ошол эркектердин келечекте эми азыр бизди эл көрүп отурат да, биз баягы медицина тилинде эмес, биздин жөнөкөй өзүбүздүн тил менен түшүндүргөн аракет кылып атабыз. Бизде ушул агайыбыз айтып, азыр анатомиядан бир сире түшүндүрүп өткөндөй, ошо бизде баягы тукум калтада тукумдардын жайгашпай калышы, баягы крипторхизм оорусу, анан кийин баягы зара чыгарганда эписподия, гипосподия деген оорулар. Ошолор бизде аномалия көп кайрылган пациенттердин саны көбүрөөк болуп атат. Эми бул крипторхизм оорусуну кандай, мисалы үчүн билип алыш үчүн бизге кайрылган пациенттер көбүнчө жаш кезинде алып келет бизге. Эми мусулман өлкөсүндө жашайбыз, баарыбыз мусулманбыз, бизге сүннөт кылабыз деп мусулманчылыкка келгенде баягы бизде хирургияда циркумцезия деп коет муну. Циркумцезия менен кайрылганда, мисалы үчүн элде дагы циркумцезия бар. Бул жөнөкөй сүннөт кылып отургузуп коюу. Анан бизде циркумцезия операциясы менен ушул кайрылган жаш баланы, мисалы үчүн, бир сире анатомиялык жактан бир сире текшерип, анын тукум калтыда ошо тукумдары жайгашканбы, анан сийдик зара чыгаруучу каналдары нормада жайгашканбы, ошону бир сире карап алып туруп, анан кийин биз ошол сүннөткө отургузабыз. Ошол моменттерди элге маалымат катары айтып кетишибиз керек. Бул баягы элдеги баягы сүннөткө отургузгандар ага көңүл бурбай калат. Келечекте булар кийин тукумсуздукка чалыгып калышы мүмкүн. Ошондой учурларды эстеп айтып өтүшүбүз мүмкүн. Жакшы. Раушан мырза, айтсаңыз, негизинен мына ушул урологиялык аномалиялык оорулардын пайда болушуна эмне себеп? Кош бойлуу кезинде анчайын көңүл бурбагандыгы үчүнбү, же болбосо туура эмес дары дармектерди ичип алгандыгы үчүнбү? Эмнеден улам ушул оорулар жаралып калышы мүмкүн? Азыр бул Тубаса чоң проблема болуп атат азыркы күндө. Глобальный проблема болуп атат да. Мурун, например, эркектердин тукумсуздугу бир 10% болот эле общий структурада. Көбүнчө аялдардыкы болот эле бир 50-60%. Эркектердики бир 10%ден ашпайт эле да. Азыр бирдей болуп калды. Эркектерди патологиясы менен аялдардын патологиясы бирдей болуп калды да. Азыр мисалы үчүн мурунку статистиканы алып караган болсок, 500 никеге 2-3төн ашпайт эле да тукумсуздук. Тукумсуздук именно эркектерден болгон тукумсуздук. Азыр 500 үй бүлөгө биздин тукумсуздукту эркектерден болгон проценти 5%ден ашып кетип атат да. Бул өтө чоң процент болуп атат. Эми азыр кандай ошо эмнеге ошондой себеп болуп атат? Буну жакшылап изилдеш керек да. Может, питание, баягы дарылар, биз азыр жеп аткан тамак аштарга көп антибиотиктер кошулат, ар түрдүү химикаттар кошулат. Ошолор эле көбүнчө зыян болуп атат го деп мен ойлоп турам. Мисалы үчүн мына азыр коллега айтып кеткен крипторхизм оорусу мурун анча көп кездешпейт эле да. Крипторхизм деген ошо мына тукумдар өзү белде болот да, биринчи. Белде болуп туруп, анан төрөлгөндөн кийин төрөлөктө бир 6-7 айлыктан баштап түшүп баштайт да. Анан төрөлүшүнө уже калтага түшүп калыш керек да. Азыр болсо ошол жолдо калып кетип атат да. Мына каналда калып кетип атат. Каналга кирбей эле калып атат. Машинкага жетпей үстүндө калып атат. Бул эмне? Бунун причинасы бул гормональный недостаточность. Гормон жетишпегендигинен тукумдар кичине болуп калат биринчиден. Анан баягы бияка жүрүшү секиндешип калат да. Буга жетиштүү гормональный фон болуш керек. Бияктан тукумду тартып мынаяка алып түшүш керек да. Кудайым буну ошондой кылып жараткан. Бул бу жерде жаралып туруп, анан бияка түшөт да. Ошол жерге түшпөй калып атат гормондун аздыгынан. Эркектин баланын организминде уже энесинин курсагында турганда эле гормональный патология кетип атат да. Азыр биз опасность бар, азыр барган сайын дагы көбөйөт бул. Эркектердин тукумсуздугу
Бара бара дагы көбөйүп барат да. Буга биз азыр чоң бир тревога кылышыбыз керек да. Муну табыш изилдеп табышыбыз керек. Неден болот атат? Азыр балдарды Бүгүнкү издесең күндө да изилденип бүтөлөт. да, бир 10 баланы издесең бир 3-4-үндө эле ошондой патология болуп калды. Жакшы. Сөзсүз түрдө маегибизге кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Гинекологиялык жана урологиялык оорунун түрлөрү бир топ. Мисалы аднексит, эндометриоз, полип, эн безинин барсылдагы жана башка. Андексит — бул оору эн безинин жана жатын түтүктөрүнүн сезгенүүсү. Курч кармаган түрүндө дарыланбаса өнөкөт түрүнө өтүп кетет. Оорууну жыныс-кына аркылуу кирген микроорганизмдер стафилококк, стрептококк, гонококк, хламидия, энтерококк ичеги таякчалары козгойт. Бойго бөдүрбөөчү каражат спиралды салдырганда алгачкы 1 айда жана аны алдырбай 2 жыл катары менен колдонгондо, бойдон алдырганда, суукта көп жүргөндө аднекситтин келип чыгуу коркунучу жогорулайт. Полип организмдеги гормондордун өзгөрүшүнөн, аднекситтен, аборттон улам жатындын булчуңдуу бетинде же жатын моюнчасында залалсыз жаңы өсүндүлөрдүн өсүп чыгышы. Дартты айыктырууда хирургиялык жол колдонулат. Пиелонефрит — бул бөйрөк жана бөйрөк күлтүкчөсүнүн инфекциядан улам сезгенүүсү. Дартты бактериялар, грибоктор жана вирустар пайда кылат. Курч кармаган жана өнөкөткө айланган түрү бар. Оору бөйрөк капталдарында көптөгөн майда ирим уячаларынын жаралышы, бөйрөктүн өлчөмүнүн чоңоюшу менен коркунучтуу. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Байланыш телефондор 032 код аркылуу 4487 номер жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0708 71 12 80 номер. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда айткан мисалы көйгөйлөрдү, мисалы алдын алуу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Же болбосо бат-баттан балдарды биз эрте эле ушул урологко барып дарыгерлердин көзөмөлүнө өткөрүп турушубуз керекпи? Мен билгенде мисалы айыл жергесинде көбүн эсе байкайсың да, биз деле өзүбүз мисалы урологко мисалы аскерге кабыл алууда ошондо гана көрүнгөн учурлар болот да, медициналык кароодон өтөт го. Ошондо көпчүлүгү мисалы ушундай көйгөйлөрдү өзүндө көйгөй бар экендигин байкайт да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Албетте, эркек баланы көрсөтүп туруш керек да, уролог, врач көрүш керек. Бая коллегам айтып кетпедиби? Обрезание кылганда биз врачтар көрүп коебуз да. Тукумдарды, калтаны көрүп коебуз, жакшыбы деп. Анан биринчиден, экинчиден армияга кетип атканда, мектепте профосмотрлар болуп турат эле мурун. Көрүп, вагында дарылайт элек да. Азыр ошондой неорганизованный часть населения көп болуп кетти да, көрүнбөй жүрө берет. Азыр мен силерге бир күлкүлүү элемент айтып берейин да. Кече бир баласын алып келиптир, жаш аял. Баласы 16 жашта, 15-16 жашта экен. Тукумдары кичинерээк болуп турат, нормадан кичине болуп чыгып атат. Анан биз ошондой спермограмма кылышыбыз керек азыр аныкташ үчүн. Спермограмма кылып туруп, анан лечение жөнүндө эме кылышыбыз керек десем, анчадан кийин кайтып кирип туруп, биз муну кандай кылабыз? Баланы психологический травма болот го. Кандай психологический травма? Муну түшүндүрүш керек да, туура. Бул иш оңой иш эмес. Ал эме кийин бала көрбөй калса, ал кандай травма болот анан? Азыр лечение албай, азыр психологический кичине травма болот деп ошону айтпай, жасатпай, анализ албай. Ошон, значит, 15-16 жаштан кийин анализ алышыбыз керек болот биз. Спермограмманы жасаш керек. Бул уяттуу иш эмес бул. Башка жолу деле жок. Муну ошол пациент, оорулуу эркек өзү түшүрүп бериш керек. Сперманын качествосуна карап туруп, подвижностьсун карап туруп, ошого карап дарылайбыз да биз. Жакшы. Башка жолу жок. Студент досторубузда дагы суроолор жаралды. Берсеңиз болот. Бөйрөктөгү таштар боюнча элдерге кененирээк маалымат берип кетсеңиздер.
Бөөрөктүн таштары азыр бизде эндемический зона эсептелет. Биздин регион Кыргызстан эндемик зона дейилет. Бул дегени бизде бөөрөктүн таш оорусу көп учурайт. Бөөрөктүн таштарынын түрлөрү көп болот. Оксалаты, фосфаты, ураты деген таштын түрлөрү көп. Бул деген значит организмде таштын сийдикте эрип туруш состояниясы болот да. Ошо состояниясы бузулганда бул состоянияны бирдей кармап туруш үчүн организмде көп факторлор иштейт. Буну эми патогенезин азыр айтып отурсак, биз убактыбыз жетпейт. Значит, ошол таш, кум өзү сийдикте болот. Ошону коллоид менен ороп туруп, ошондой состоянияда бири менен кошулуп кеттирбей кармап туруш керек да, раствор кылып. Аны организм өзү кармап турат, өзү нормальный организм кармап турат. Ошондой жаратылган өзү. Ошол эмеден чыгып кеткенден кийин, равновесиеден чыгып кеткенден кийин таштар бири-бириге кошулуп, таш болуп калат дагы, жармашат. Буда, например, оксалат таштардын өзү организмге өтө көп түшүп кетсе, бизде, например, сууда таштар көп, минералдар көп, тоюнган сууда бизде. Таштар көп түшөт биздин организмге. Жакшы. Мындай көйгөй дагы тукумсуздук алып келеби бөйрөктө? Бөөрөктүн оорусу опосредованно через алып келет, непосредственно алып келбейт, конечно. Постоянный бөөрөктө воспаление болуп турса, бул простата безиге таасир көрсөтүшү мүмкүн. Ошондо жакшы, түсүнүктүү болду. Жооп. Телекөрүүчүдөн суроо келипти. Саламатсыздарбы? Мен 3 жылдан бери үйлөнгөнмүн дейт, балалуу болбой жатабыз дейт. Анан 2017-жылы варикоздон операция болгонмун. Анан сол жумуртка жагым дейт, ооруп турат кээде дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Бул операциядан кийин көбүнчө эпидизимит болуп калат. Бизде операцияны келинчегим көрүндү дейт, ал жакшы экен дейт. Операцияны врачтар ошо жасап атканда ар түрүнү тандап туруп жасаш керек да. Но эң подходящий именно для этого пациента дейт. Көбүнчө тамырды байлап койгондон кийин баягы спермовыводящий протоктордо воспаление болуп, кан жетишпей, же бир инфекция кирип кетип, мына придаток яичко деген мына жерде ошо сперма кеткен жолдор. Анан иногда нарушение болот, но сперма жолу тамыр менен кошо байлап коюлган чактар болот да. Это очень плохо, да. Сперма выводящий проток да кошулуп кесилип калат да, тамыр менен кошулуп. Жакшы. Демек азыр текшерилиш керек. Текшерип көрүш керек. Или эпидизимит болсо керек, мынанын воспалениеси. Же ошо сперма выводящий протокторду проходимыйсин текшериш керек. Жакшы. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатсызбы? Техникалык себептерге байланыштуу байланыш болбой калды. Азыр болсо кийинки суроону берсем, мына ушул урологиялык аномалиялык оорулар, мисалы биз байкабагандан улам дагы кийин өтүшүп кеткен учурда сиздерге кайрылып калган учурлар кездешиши мүмкүн да. Кандай клиникалык мүнөздөмө бересиздер? Кандай биринчи белгилерди берет? Дилшат мырза айтып берсеңиз. Баягы биз айтып өткөн гипоgonadизм оорусу ошол көбүнчө ата энеси байкабай калып, баягы жаш кезинде врач дабагерлерге кайрылбай калып, же болсо өздөрү өмүр бою баягы баланын бир жыныстык мүчөсүн карап көрбөгөн үй бүлөлөр болот да. Ушундай учурларда бала чоңоюп, баягы тукум калтада тукумдар жогоруда жайгашып калып кеткендик себеп баягы уже тукумсуздукка чалдыкты. Анан кийин бул экинчи эң жаман нерсе, бул баланын жашы чоңой берсе, ал жерде калып кеткен тукум өнүп өрчүбөй калып, ошол жерде малигнизация болуп, кийин рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Бул эң жаманы. Эми эртерээк билинсе, буну операция жолу менен тукум калтага тукумдарды жайгаштырыш мүмкүн, келечекте балалуу болуп кетиши мүмкүн. Кошумча өзүнчө бир лечение ыкмалары бар. Бул ыкмаларды жасаш керек. Анын үчүн уролог, андролог дабагерлерге кайрылыш керек. Өзүнчө ар нерсени же ар түрлүү азыр баттарды көчөкөйдө тааныш билиш анда мында деп ар түрлүү фирмалар сиздерге кайрылыш үчүн да кандайдыр бир белгилер болуш керек да. Ол тукум калтасынын ыңгайсыздык жаратуу дегендей. Бала сезбей жүрө бериши мүмкүн. Өзү
байкабай калышы мүмкүн. Өзү кичине неудобно сезиши мүмкүн. А бирок ата-энесинде көп ошол учурда ата-энеси көп роль ойноп калат. Ата-энеси биринчи байкашы керек. Баласынын тукум калтасы эки тукуму жайгашып нормада экенине ишенип, анан кийин баласын тек коюш керек. Же болбосо сөзсүз түрдө уролог-андролог дабагерлерге апарып, уролог дабагерлерге көрсөтүп коюш керек. Бирсире, биз керектүү кийинки маслихатты беребиз ошондо. Кеңештерди беребиз, ооба. Эми мындан сырткары дагы баягы тукумсуздукка өтө баягы кызык тема башталды эле. Ошону кичине улантып айтып берсем, мен баягы агайыбыз айтып өттү. Баягы бул тукумсуздук уже баягы тукум калтага түшпөй калыш үчүн гипоганадизм, гормоналдык нарушение болуп атат деп айтат. Гормондук бузулуу. Бул гормондук бузулуу кайерден келип чыгып атат? Бул гормондук бузулуу химикат деп айттык. Баарын бир секеден айтышыбыз мүмкүн. Азыр жеген, ичкен, бүт дары-дармек, атмосфера, экологиянын бүт бузулушу деп айтышыбыз мүмкүн. Анан бир немеде, Россияда бир Ревич деген алым киши бар. Ошол именно яда химикаттары менен иштеп неме кылган. Бул балыктардан, именно балыктардын спермасынан яда химикаттарды тапкан инсан. Ал балыктар экологиясы бузулган сууда жашаган балыктар болгон. Ал балыктардын, эркек балыктарды канын текшергенде, ол балыктардан аял кишилик гормондор, эстрадиол, эстроген гормондор көп чыкканын байкап, баягы мужской гормон, тестостерон основной гормон азайып кеткенин байкаган. Анан кийин бул изилдеген. Эмне үчүн мындай себеп болуп атат? Баягы экологиянын бузулган суунун начарлашынын себеби бул балыктарды уже тукумсуздукка алып келип аткан бул далилдеп берген. Ошол эле жол менен биз да өзүбүздүн Ош облустук адам репродукциясы борборунда изилдөө алып барып, биз эркектердин ушул уруктук суюктугунан баягы уу заттарды таптык да. Бул баягы ДТТ, ДДЕ, ДДЕ, анан кийин гексахлоран, гептахлор деген бүт экологияны бизде баягы өсүмдүктөргө чачып аткан бүт химик заттар уже эркектердин сперматозоидтеринин арасынан чыгып атат. Ушул эркектер уже тукумсуздук менен бизге кайрылып, сперматозоидтери баары неме деп коет, азоспермия, аспермия деп коет. Баягы азайып кеткендиги же болбосо баары некроспермия деп коет. Өлүп калгандыгы менен көп кайрылган учурлар болуп атат да. Эми ушул эле уу заттар барып уже тукум калтага тукумдарды түшүрбөй коюп, уже тукумсуздукка алып келип атат. Буну алдын алыш үчүн уже агайыбыз айткандай өтө баарыбыз уже аракет кылышыбыз керек. Ар бирибиз ойлонушубуз керек. Дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Мен дагы бир немеде окуп калдым. Биз колдонгон баягы ичимдиктер бар ар түрлүү. Бул химикат ичимдиктер, биз айтабыз, ичпегиле дейбиз. Бул тура турсун. Даже биз колдонуп аткан дезодорант, биз колдонуп аткан антиперспиранттар организмде эркек кишиде эстрадиол гормонун көбөйтөт экен, эстрогендерди көбөйтөт экен. Бул уже эркектердин баягы тестостеронун түшүрүп, баягы чет өлкөлөрдө, мамлекеттерде баягы эркектер башка кыялдан башка организмдер бузулуп кеткен аялдарга окшош, ошодон этият болушубуз керек болуп атат. Уже химик заттар ушунчалык организмди артка тартып атат. Европанын бүт бизге жөнөтүп аткан бул немелери бизге жакшы терс таасирин көрсөтүп атат. Шуну элибиз угуп билип коюш керек. Жакшы, бизде кийинки суроо аудиториядан берсеңиз болот. Атайын уруктуктун кыймылдашын ошол функциясыз же ошол манипуляциясыз жабыркатпай денени ошо билсе болобу? Уруксуздуктун бул башка түрү жөнүндө азыр сөз кетип атат да. Биз азыр врожденный патологияларды эме сүйлөдүк. Эми бул болсо уже приобретенный патология. Кийин пайда болгон, кийин арттырылган. Бул деген могу сперма жолдорунда бир жери тосулуп калган болсо, кандайдыр бир проблема менен. Бул көбүнчө инфекция, инфекционный оорулар, бруцеллез болушу мүмкүн, туберкулез, жугуштуу оорулар, гонорея болушу мүмкүн, трихомониаз болушу мүмкүн, хламидиоз болушу мүмкүн. Ошондой ооруларды дарылабай жүрүп, постепенно ошо спермовыводящий протоктор тосулуп калат да. Ошо тосулуп калганда
коллега айткандай эле аспермия чыга берет анализ текшергенде. Аспермия чыга берет. Аспермия чыкканда биз эмне кылышыбыз керек? Биз мына яичкада спермалар барбы, жокпу, ошону билишибиз керек, текшеришибиз керек. Эгер бул жерде сперма табылса, бар болсо, значит каналдарды ачса болот. Бул уже хирургия. Да. Эми азыр мурун биз тукумда сперматозоидтер бар жоктугун билиш үчүн бир эле жолу болгон, аны кесишибиз керек болгон да. Кесип туруп, алып туруп, под микроскопом карап, барбы жокпу ошону билет элек да. Азыр болсо бизде жаңы метод чыгып атат. Биз УЗИ менен карап туруп, азыркы жаңы УЗИ аппараттарда шестикратный эмес, десятикратный зум деген бар, расширение, увеличение. Это как будто мы на ткани смотрим под микроскопом. Микроскоп менен карагандай эле карайбыз да тканьды. Ошондой карап туруп, эгер каналдар сперма образующий, сперма выводящий каналдарда расширение болот. Ошо каналдарда броуновский движенияны мы регистрировать этебиз да УЗИ боюнча. Хаотичные движения групп сперматозоидов. Бир сперма эмес, это группы миллионы сперматозоидов двигаются там в этих расширенных протоках. Ошол движенияны биз азыр УЗИ менен көрүп алсак болот. Эгер ошондой непроходимость болсо, аны кестирип отурбай эле УЗИге келип туруп аспермия деп результат берген болсо, УЗИге келип, УЗИде текшерип, жакшы УЗИ аппарат болсо, эксперттик УЗИ аппарат болсо, жакшы УЗИс болсо, бул жерде сперматозоидтер барбы, жокпу, азыр билсек болот. Бул жаңы технология. Жакшы. Кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы, 5 жаштагы балам кээде дейт, табарсыгым ооруду деп калат дейт. Аны сүннөткө отургузсак, мына ушул көйгөйдөн арылабы деген суроо калтырыптыр да. Эмне үчүн ушул табарсыгым ооруду деп даттанып калышы мүмкүн балдар? Эми бул баласын 5 жашка кирген болсо, обязательно кайсы шаарда болсо, уролог дабагерлер бар, УЗИ аппараттары бар. Биринчи УЗИ диагностикадан өтүш керек. Табарсыгы ооруп аткан болсо, бул цистит оорусу болуп ооруп аткан болушу мүмкүн. Отургузуш үчүн жаш баланын организминде ушул урологиялык жактан оорулар жок болуш керек. Себеби ар түрдүү осложнениялар болуп калышы мүмкүн. Табарсыгыны уролог дабагерге кайрылса, УЗИ анан керектүү зар анализдерин, кан анализдерин алып туруп, ого жараша леченияны алып туруп, анан кийин отурса болот. Жакшы, кийинки суроода телегөрүүчүдөн саламатсыздарбы, мен сол тарабымда дейт, уруктук безден дейт, варикоздун операция болгонмун дейт. Андан кийин дейт, 2 ай өткөндөн кийин дейт, киста пайда болуп калыптыр дейт ошол жака дейт. Анан бул тукумсуздукка алып келбейби, эч кандай зыяны жокпу деген суроо калтырыптыр. Кандай жооп бересиз? Бул, скорее всего, послеоперационный киста, там, по-моему, гематома болгондур да, после операции. Гематома болуп туруп, ошо Кан уюп калып, кан уюп калып туруп, анан кан тынып туруп, анан кистага айланып кетет да. Бул сперматоген, может, буга чейин эле сперматогенный кистасы болгон болушу мүмкүн. Операцияга чейин аны, может, не обнаружили. Байкаган. Эгер чын эле операцияга чейин жок болуп, операциядан кийин болуп калган болсо, бул ошо гематома, рассосавшийся гематома болуп туруп, киста болуп калган болушу мүмкүн. Эми анализ тапшырып көрүш керек, потому что Зыян жокпу? Жок, зыян болушу мүмкүн да. Зыян болушу мүмкүн, Эгер бул ошо спермовыводящий протокторду эзип калган болсо, зыян болушу мүмкүн. Подвижность сперматозоидов снижается, качество сперматозоид пасап кетет да. Ошон үчүн сперма тапшырып көрсүн, келсин. Жакшы. Бизде кийинки суроо студенттер берсе. Сиздерге кандай даттануулар менен көбүнчө кайрылышат жана зара бузулуусу туурасы жөнүндө айтып берсеңиздер. Бүгүнкү күндө, Бүгүнкү күндө мисалы үчүн эми статистикага кайрылып туруп мен сизге айтып өтөйүн. Мисалы үчүн биздин Ош облустук адам репродукциясы борборуна быйылкы жылга 2018 жылга бир жыл боюнда 1862 киши кайрылган. 1862 кишинин ичинен 984 киши эркектердин тукумсуздугу менен кайрылган. Бул уже көрсөткүч берип атат. Баягы кайрылган кишилердин уже 55% түзөт. Бул дегени тукумсуздук жашарып атканы, агайыбыз айткандай, баягы тукумсуздук жашарып көбөйүп баратат. Аялдардын тукумсуздугу мурда
55-50% деп айтылса, эркектердики 10%-дан баштап 35-40-ка чейин. Агайыз айткандай. Азыр уже эркектердин тукумсуздугу өтүп баратат. Себеби организмде эң назик клетка бул сперматозоид болуп эсептелинет. Бул тукумсуздук менен кайрылган кишилердин саны. Андан сырткары 160-162 киши простатит оорусу менен кайрылган кишилер бар. Бөйрөк оорулары менен 80дей киши кайрылды. Анан крипторхизм оорусу менен 22 киши кайрылган. 22 киши кайрылып, алар керектүү маалымат алып, керектүү лечениясын алган. Андан сырткары бөйрөк оорулары, табарсыктын сезгениши. Табарсыктын сезгениши бул цистит оорусу деп коет. Ал оору менен 40тан артык оорулар кайрылган. Ошонун баары болуп, анан 1862 кишини түзгөн биздин маалыматтын борбору боюнча. Эми табарсыктын сезгениши жөнүндө маалымат алайын деген болсоңуз, эгерде биз ушу кайрылгандарды бизде өзүбүздүн лабораторияда керектүү УЗИ аппараттары менен, анан кийин баягы тартаныктоо максатында кан анализдери, зара анализдерини, бак лабораториябыз бар. Бак лаборатория антибиотик чувствительность ошолорду чыгарып берет. Ошо анализди, диагнозду койгондон кийин дарылап чыгарганбыз. Жакшы. Мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Балам 14 жашта дейт. Энурез оорусу менен ооруп келет дейт. Бул дагы тукумсуздукка алып келбейби деген суроо калтырды да. Кандай жооп бересиздер ошондо? Тукумсуздук менен непосредственно байланышкан эмес бул. Байланышы жок, э? Байланышы жок. Эми энурез невропатолог менен урологдун арасында дарыланат. Энурез өз көбүнчө 90% эле 15-16 жашка жеткенде жоголуп кетет. Эгер андан өткөндө деле боло берсе, анда невропатолог менен урологко кайрылсаңыз. Сөзсүз түрдө дарыгерден кеңеш угуп койгон дурус, э? Жакшы. Анан сиздерге келди. Азыр мындай суроо келиптир да, ушуну бере кетсем биринчи. Балдарды канча жашынан баштап сиздерге көрсөтөлбү деген суроо калтырыптыр да. Өзү негизи уул төрөлгөндө роддомдо карайт. Роддомдо карайт. Роддомдон кийин эми 40 чыккандан кийин, мисалы үчүн ушул именно жыныстык мүчөнү, анан тукум калталарды бир көздөн кечирип коюш керек. Кемчилик сезсе, ал баланы ушул кечиктирбей эле уролог дабагерлерге алып келип көрсөтүш керек. Демек, биринчи кезекте ата-энелер өзүлөрү анан сөзсүз түрдө эгерде кандайдыр бир нерсени байкай турган болсо сиздерге алып барган дурус, э? Анан 15-16 жашында дагы деп айтып калдыңыздар, Ошон мырза, э? Да, ошол көбүнчө бизде ошондой кандай десек болот. Туура эмес да, мындай уялам да дейт. Бизде кандай менталитет. Бул именно биздин жакшы менталитеттик признактарыбыз көп. Но вот именно ошол бул болбойт, бул жарабайт. Потому что баланы действительно карабай өткөрүп, уже бала 20 жаштан өтүп калгандан кийин дарыланыш уже жардам бербей калат бизде. Эркектиктин тукумсуздугу менен аялдардын тукумсуздугу эмнеси менен айырмаланат дегенде, биринчи эле жооп аялдардын тукумсуздугуну, мисалы үчүн чоң аялдарды да дарыласа болот да. Буларда да. Эркектердики болсо көбүнчө тукумсуздук жаштыкта дарыланат. Жаш. Мына эми жаш көрбөш керек экен. Да, подростковый возраст дейбиз да биз. Өткөн мезгил. Балдар, да, подростковый возраст. Уже 20 жаштан өтүп калгандан кийин дарыларыбыз уже таасир бербей калат да. Ошон үчүн ата-эне обязательно балдарды караш керек. Көрсөтүш керек. Бир муну карап койчу, калтасыны, тукумдарын карап кой, өлчөп кой деп алып келишти биз адат кылышыбыз керек да. Обязательно. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Саламатсыздарбы? Менин суроом эл арасында кеңири тарап жүргөн суроо берейин дедим эле. Эл арасында аденома жана простатит оорулары кеңири учурайт да. Жана азыркы учурда ошону дарылоонун жаңы кандай методдору чыккан, же болбосо аны дарылабай калса, андан кийин эмнеге алып келиши мүмкүн, ошол боюнча маалымат бере кетсеңиздер. Кыскача берсеңиздер, программа бүтүп. Бу жерде простата безинин эки мындай фундаментал оорусу жөнүндө сөз кетип атат. Биринчи чоң простатит, это воспалительное заболевание простаты. Эркектердин жыныстык бези деп айттык мына. Же мына нерде чоң кылып, но без, ошо эркектик бези.
аденома простаты. Аденома простаты бул эркектерде, картайган эркектерди гормональный нарушениясынын гормондук бузулуулардан келип чыккан доброкачественный опухоль. Это опухолевое заболевание. Эркектердин баары почти 100% аденома менен ооруйт. Улгайгандар Просто улгайганда 40 жаштан баштап ооруй башташат. Уже бар ооруш керек да обязательно. 90-100ге киргенде некоторые. А бизде айтат, некоторые просто не успевают заболеть аденомой простаты. Ого чейин эле өлүп калат да. А так баары ооруйт да. Аденома эмеге алып келет, аденома сийдик жолунун кысылып калышыга алып келет да. Эркек киши сый албай калат. Аны биз алып ташташыбыз керек только. Башка жолу уже кысылып калгандан кийин жок. Азыр болсо медицина жакшы өсүп кеткен. Азыр дарылар көп. Аденома башталганда келсе, ошо 40 жашта обязательно келиш керек. Эчтеке болбой, беспокоить этпегенде да келиш керек да. Менде аденома башталдыбы же жокпу деп билип алыш керек да. Эгер башталган болсо, уже дарыланууду башташ керек. Жакшы, бул темага сөзсүз түрдө өзүнчө кайрылабыз. Бул чоң тема десек болот. Негизинен айтсаңыз, телегөрүүчүнөн суроо келиптир. Равшан мырза, сиз көптөн бери ушул тармакта ультра үндүк изилдөө боюнча иштеп келесиз да. Кандай текшерүүлөрдөн өтүш керек ошону кыскача айтып өтсөңүз, сиздерге келгенде кандай текшерүүлөрдөн кийин байкайсыз, мисалы тукумсуздукка кабылган же болбосо урологиялык ооруларды? Да, бизде текшерүүдүн көп түрлөрү бар. Обязательно биринчи УЗИден өтүшүбүз керек. Биздин өзүбүздүн УЗИден өтүшүңөр керек. Биздин УЗИбиз өзү ачык эле айтыш керек. Эксперттик УЗИ ошол органдарды текшерүүгө масталган УЗИ да. Мүмкүнчүлүгү именно ошол жакта. Ошон үчүн именно өзүбүздөн өтөт. Биз ошо сперма жолдору, уруктук жолдору баарын көрүп чыгабыз. Биздин лабораторияда анализдерди тапшырат баарын. Общий анализ мочи, крови, спермограмма, мазок. Ошолорду баарын тапшырып бүткөндөн кийин диагноз такталат. Ошого карап лечение жазылат. Жакшы. Жогоруда айтып өттүңүздөр, негизинен урологиялык оорулар көп. Бүгүнкү күндө сиздерге де келгендер, даттанып келгендер да көп да. Жыйынтык кандай болот? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Анан канча убакыт дарылангандан кийин ушул тукумсуздукту дарыласа болот? Кайсыл учурда, мисалы, кайсыл учурда кайрылып калган жакшы ушул. Акыркы суроо болсун, экөөңүздөр кыскача да айтып өтсөңүздөр, Тукумсуздук менен кайрылган кишилердин саны көп. Баягы айтып өткөндөй, ушул эркектердин тукумсуздугу көбөйүп баратат. Бүт ушу диагностиканы өтүп бүткөндөн кийин, бирок өзү тукумсуздук бул азыр кичине бул 40 мүнөттүк передача менен түшүндүрүп бериш үчүн өтө чоң тема болуп эсептелинет. Себеби анын түрлөрү көп. Эми азыр биз биринчи баягы криптанархизмден пайда болгон тукумсуздукту, анан кийин баягы агайыбыз айтып өтүп кетти, баягы сперматозоиддор болсо экскреторный тукумсуздуктун жолдору, ушу секреторный тукумсуздук деген болот. Ушунун баарын бүтүп келгенден кийин биз мисалы үчүн биздин борбор, Ош облусту адам репродукциясы борборунда бүт ушул тукумсуздукту аныкташ үчүн агайыбыз айтып өткөндөй бүт спермограмма анализдер, анан кийин бүт УЗИ аппараттарыбыз бар менен диагностика коюлат. Анан тукумсуздуктун биз экскретордук, секретордук тукумсуздукка келип токтолуп калсак, эгерде экскретордук тукумсуздукту биз буну агайыбызга жөнөтүп, агайыбыз бизге тактап, калтыда тукумдарда сперматозоид болсо, биз экого жөнөтүшүбүз мүмкүн. Эко аркылуу лечение кылышыбыз мүмкүн. Секретордук тукумсуздук болсо, биз ал кишини ушул тукумдарын чоңойтуш үчүн, организмди тестостерон менен камсыз кылышыбыз үчүн лечение кылабыз. Биздин ошол 900 кайрылган 962 кишинин 650-655 киши бизден сакайып тукумсуздук менен лечение алып дарыланып чыгып кетет. Кээ-бирлери данное время лечение алып жатышат, а кээ-бирлерин башка немелерге жөнөткөнгө туура келет. Башка кыскача эко сөзү сизден болсо программа бүтүп баратат. Бул врожденный болсо, баягы аспермия болсо, же гормональный нарушение болсо, эффективность лечения азыркы күндө бир 20-30%ден ашпайт. Экскреторный болсо, воспалительный заболевания, непроходимость, кийин пайда болгон. Мунун эффекти өтө эле жакшы, 80-90% эффект жакшы. Жакшы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Равшан Маматалиев, Маматалиев атындагы медициналык борбордун жетекчиси, дарыгер уролог, ультра үндүү изилдөө боюнча адис, жана ошондой эле кийинки коногубуз Дилшат Мирзакулов, Ош облустук адам репродукция борборунун дарыгер уролог, андрологу болду, жана медицина факультетинин студенттери. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы телегөрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Сөзсүз түрдө бул урологиялык темаларга кайрылабыз. Кийин чакырсак да келесиздерди.
Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жатты. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.